Азыр каяктан чалып атасыздар? Азыр мына эмеден номер 1-мекемеден. Номер 1-мекеме, а? Ал кайсыл жерде? Бишкек шаарында Молдовановка номер 1-де мекемеденчи. Сиз азыр ошондо мага немеден байланышып атасыз, а? Эми мында ачыгын айтыш керек да, түрмөдөн, туурабы? Сиз азыр ошондо Ушундай бир шарт болуп калды, ушу телефон болуп ушун чалган сизгечи байке. Мүмкүнчүлүк болуп калды деңиз, а? Мүмкүнчүлүк болуп калды сиз менен байланышканыңча. Жетпеди деп ойлойм да, мен ушу мен жазган ырайым катым жеткен жок деп ойлойм. Сиз дегенде мен урматтуу биздин азыркы ажообуз президентке озеки түрдө дагы мен кылмыш ишим боюнча айтып бергем да, мен действительно подставить этишип. Озеки болгондо Озеки айтып бердим деп ата Садыр Жапаровго. Кандайча каерде айтып бергенсиз Озеки? Же бирге отурган белеңиздер түрмөдө? Бирге отурганбыз да, бул жакта бирге отуруп калганбыз да. Канча убакыт бирге отургансыз? 2 жылдай отурдук, 2 жыл. Бирге отургансыздар, а? Бошоп кетти. Октябрдын 4-күнү бошоп кеткен ошо ойдон. Байке мына азыр ажоо президент болду, райым берем деп кайрылды. Сизди мына азыр сиздин немеңизде лицоңузду көрсө тааныйбы Садыр Жапаров? Тааныйт деп ойлойм мен. Азыр эми жумуштары көптү, билбейм мен. Мен тааныйт деп ойлойм да. Жо эми мисалы бирге түрмөдө отурсаңыздар, бирге сүйлөшүп, сиздин өзүңүздүн жанагы абалыңызды айтып бергенмин деп атасыз. Таныса керек деп ойлоп турам эми. Эстейт деп мен толук ойлойм, эстейт деп. Дегенде мен Байкеге айткам да, ушундай Байке депчи. Чындыгын айткам да, Байкеге айткам. Сиз чындыгын айтканда мындай подставной болуп түшүп калганмын деп айткансызбы? Мен ушинтип карашылыкка түртүп койгон деп айткам да. Губок замы ушундай карашылыкка түртүп, бизди мажбурлап ошо жер буюмдарын өздөрүнө ыйгарып алып, бизди дагы сотко камап таштаган. Андан кийин мен эки жакка арыз жазып кайрылсам, дагы мен эжеми 5 баласы бар, эжеми поставить этип, өзүм отурган жерден. Сиз мага көрсөтмө алып. Сиз Садыр Жапаров менен кайсы жылдан кайсы жылга чейин бирге отурдуңуз? Мен 2017 аягынан баштап бошоп кеткенге чейин да, 2019-га чейин. Аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз? Менин атым Салморбек уулу Нурбек. 1991-жылы төрөлгөн. Ош областы Өзгөн районунда. Кайсыл айылында? Өзгөн районунда. Жыланды айылында. Сизди камакка кайсы жылы алган? Кайсы жылдан бери камалып отурасыз? 2016. 2016. 2022 болоюн деп калды, Кудай буйрса 1 айдан 2022 болот. Ошондо сиз 6 жылдай отуруп калыпсыз, а? 6 жыл болду, 6 жыл отурам да уже. Азыр сиз мен номерим 2016-дан бери отурсаңыз 6 жыл отуруп койсуз да, почти. 6 жыл отурдум, ошо түшүндүм деп ырайым сурап, мен апам жалгыз, үй бүлөдө жалгыз баламын өзүмчө. Атаңыз барбы? Атам каза болгон. Каза болуп калган, а? Алла рахмат болсун. Ошо ырайым кылса деп. Өтүнүч менен кайрылгам. Мен сизге жардам берем. Мен номерим каяктан алдыңыз? Мен ушу бияктан YouTube'дан көрүп атышканды алгам, бул жакта эмеден. Теледордон көргөн. Жаңылык новостиден. Ошоктан алгам номерди. Жакшы. Азыр ошо шарт коюп алып, мыякта бирөөдөн сурандым эле могу. Жардам бериңиз деп, а?
şu. Hı. Naçkarlardan so'rab Hı. 5 minutga. Hı. Süйлöş olayın da va? Şu. Men sizge Kuda kalasa jardam beremin. Anan hazır men sizge aytıp koyoyun. Экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү сиздин WhatsApp'тагы видео кайрылууңуз, бизге ошо видео жибериптсиз, азыр бизге чалып атасыз. Баардыгы видео фиксация болуп атат, арттан тартылып атат. Эртең Кудай бурса соц тармакка чыгат. Соц тармакка чыккандан кийин мен сизге колумдан келгенче Садыр Жапаров Нуркожоевичке сиздин ырайымдуулук сурап, жардам сурап атканыңызды баардыгын жеткизгенге аракет кылам Кудай бурса. Анан өзүңүз бирге отурупсуз 2 жыл. Сизди көрсө тааныйт, эстейт деп ойлойм Кудай бурса. Эми ал киши Ташиев мырза менен бирге сиздин ушул маселеңизди мындай иликтеп, мыйзамдын чегинде мындай жеңилдик берип, жардам берип, ырайымдуулук берет деп ишенип турам иншалла. Мен сиздерге айтып коеюн, өткөндө бир 70 жаштагы аксакалды мындай подставной жалган жала менен камаганда бир 2 күн 3 күнүн ичинде Алланын каалоосу менен чыгарып алдык түрмөдөнчү. Кудай бурса мына сизди дагы чыгарып аламын. Анан айтып коесуз, ошо түрмөнүн ичинде сизге окшогон жалган жала менен жетим жеси, жетимдер, ошо атасы жок, апасы жок, куру доомат менен ушундай зар какшап камалып калган балдардын баардыгын бирден акырын чыгарып алам. Мага ошол биздин WhatsApp номерибизге кайрыла берсин. Сиз да жеткизип коесуз. Кудай буйрса, Алланын каалоосу менен баардыгын мындай мыйзамсыз куру доомат менен камалып жаткан балдардын баардыгын чыгарып алам. Бирден, Кудай кааласа. Сизди чыгарып алайын, анан сизден кийин. Анан эми макул. Сиз биздин ошо WhatsApp номерибизди дагы мындай эми эртең бул видео чыгат, чыккандан кийин Кудай буйрса ушул биздин ушул бир эле номерибиз бар, +996 702 69 64 87. Мүмкүнчүлүк болсо байланышсын, WhatsApp аркылуу видео кайрылуу жасасын. Мен колумдан келгенче ушундай муктаждарга, түрмөнүн ичиндеги бейгүнөө жаткан балдардын баардыгына жардам берип чыгарып алам иншалла. Макул. Саламатта болуңуз. Жардам берем мен сизге Алланын каалоосу менен. Болуптур. Баары жакшы болот. Макул.